Bir өкмөткө, министрлер кабинетине биз бир эскертүү берсек жакшы болот эле. Жок нерсени талкуулап, убакыттын баарын текке кетирип атабыз. Эми мен коллегаларым албетте чыгып анан мындай көрсөтпөш керек, аны көрсөтүш керек. Ал маанилүү эмес. Ушул мыйзамдын өзүнүн кереги жок. Улуттук деп, коомдук деген сөздү улуттук алмаштырып, жетекчисин президент дайындайт деп атабыз. Азыр эмне парламент дайындайбы? Же министрлер кабинети, азыр деле президент дайындайт силерди. Макулдашасыңар. Силердин кандидатураңарды алып кирет, анан ал макулдук берет, анан ошол болот. Байкоочу кеңеш чогулуп бир директорду иштен алып көрдүбү буга чейин? Коомдук деген аталышы болгону менен ал улуттукта эле милдетин аткарат. Бул кереги жок мыйзамдар. Мына мыйзамдарчы баарыбыздын убактыбызды алып атасыңар да. Же эмне КТРдин жетекчисин президенттин макулдугу жок буга чейин ким бир адамды дайындап көрдүңөрбү? Андай жок. Ошон үчүн мындай реалдуулукту карап туруп, ошол мыйзамдарды алып келбесиңер. Андан көрө урматтуу министр мырза, миллиард сомго жакын акча кетип атат мамлекеттин саясатын чагылдырыш үчүн. Сатпайсыңарбы телеканалдарды, 5-чи каналды, башкаларын, бүт карызга баткан телеканалдар. Өкмөттүн бир сайты бар, урматтуу депутаттар. Кабар KG деген. Жылына бюджеттен 29 миллион сом бөлүнөт. Ошол сайтты ачып окуйсуңарбы силер? Ошол жактан маалымат аласыңарбы? Мына ошого окшогон миллиардка жакын акча кетип аткан маалымат саясатын оңдош үчүн бир мындай салмактуу мыйзам долбоорлорун алып келишиңер керек да. Анан болбосо эми мына КТРдин жетекчисин президент дайындайт дейт. Азыр президент дайындабайт, башка бирөө дайындайт десеңер күлөт да бирлер уксачы. Ошон үчүн мындай бир өзөктүү мыйзам долбоорлорду талкуулашыбыз керек. Биз бул мыйзам долбоорун өзгөртсөк деле эч нерсе өзгөрбөйт, өзгөртпөсөк деле эч нерсе өзгөрбөйт. Жөн эле убакыт кетирип атабыз. Мындан ары урматтуу Алмазакын жагыңыз. Мындай бир реалдуу мыйзам долбоорун алып келгиле. Мына окшогон мындай пайдасыз эмелер менен убактыбызды албай барыбыздын. Рахмат.